депутаттар тарабынан аскердик техника алуу үчүн ар бир жарандан 200 сом чогултуу сунушу айтылды кече. Сиз кандай ойлойсуз? Бул туурабы? Байы бар, томаяğı бар. Ошон үчүн караш керек. Эң бай болсо, андан алса болот. А томаяктарда мүмкүн эмес. Мен мындайча берет элем, бирок өзүнүн эмесинде жазылган эмелер бар да. Бөлүнгөн мамлекеттин жандай средстволарында каралган нерселер бар да. Ошолорду эмне үчүн колдонбой жатышат? Эмне үчүн кайра эле элдин эмесинен, чөнтөгүнөн эметилип каржыланып атат? Ошолор түшүнүксүз болуп атат да негизиндечи. Эми айлас элдер макул да бергенгечи. Баары эле ушул чек арабыз тынч болсун, элибиз аманчылыкта жашасын, тынччылык болсун деп эле элдин баары ошого эле биринчиликте ошого тилек да баарыныкы эле. Bunday нерсени чечиш керек да, туура чечиш керек. Негизи мамлекеттин өзүнүн жандай түшүп аткан эмелерде, башка эмелерден да келип атпайбы канча? Алынып атат канча тыйындар, башка международный фонддордон, башка эмелерден келип атат. Ал акчалар каяка кетип атат? Көбүнчө ошондой суроолор пайда болот. Ayrıca jalan beripsiz elem, teknika kişine köp, çegara kişine korgolap atmış gerek. Демек сиз бермексиз 200 сом. Bermekmin. Бул сунушка мен макулмун. Анткени мындайды эле единица деле төлөп коюп атпайбыз. Бирдикчи айына 200 сом. Эми 200 сом мекен үчүн мен үчүн мындай эле акча эле төлөп койсо болот да. Мекенден эч нерсе аябаш керек. Ар бир адам мамлекет камсыздаш керек дегендер да бар да. Мамлекетке да биз салык төлөөчүлөрдүн ошолордун деле акчасынан деле аскердик баягы техникалар жаңыртса болот. Жөн гана биз деле эгер жетпей жатса, ар бир атуу, ар бир 200 сомдон айына берип турса, эч мындай кемибейт деле болуш керек мекен үчүн. Туура эмес. Неге? Болбойт да. Ар биринин өзүнүн шарты бар да. Өзүнүн закону бар, закон ченемдүүлүгү бар. Жөн эле элди кыйнай берген болбойт да. Кээ бирөөлөр кыйналып атат ичинде, аны билип түшүнүш керек. Алар өздөрүнүн колокольнясынан туруп эле анан элде ушунча болот, тигиндей болот. Эптеп эле бир нерселерди айтыш керек да, кандай десем эми. Бир жаңылык киргизип аткандай болуп, өзүн пиарить этип, туура эмес. Вообще, эгерде чогулта турган болсо, анда эл өзү эле айтат, айтмак ошону. Мамлекетти колдош керек да. Биздин Кыргызстанда болсун.